Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар улуттук сынагы кайрадан жарыяланат. Бул тууралуу Бишкекте өткөн мэрлердин форумунда белгилүү болду. Анда жарыштын эрежеси жана критерийлери талкууланды. Социалдык, экономикалык, маданий, чыгармачылык жана илимий потенциалга ээ жаштар азыркы учурда мамлекетте өнүктүрүүнүн стратегиялык ресурсу. Сынак шаарларда инклюзивдик саясатты ишке ашырууга, балдар менен жаштарга ар тараптуу шарт түзүүгө багытталган. 2 жылда бир өткөрүлчү балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар улуттук сынагына 2019-жылы 18 шаар катышып, Жалал Абад облусунун Каракөл шаары биринчи орунду ээлеп, 3 миллион сомдук байгени жеңип алган. Эң жогорку упайды топтогон 10 шаар балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар наамын алышкан. Шаарлар арасында сынак канчалык деңгээлде балдарга жана жаштарга шарт түзүшүп атат. Алардын укуктары корголуп атабы? Алар шаардын жашоосуна катышып атабы? Шаардын мындай башкаруусунда, шаардын чечими чыкканда жаштардын ролу жана орду ошол критерийлер менен каралып атат да. Азыр ошол экинчи этабын баштадык. Биринчи этап мындай эксперименталдык этап болду эле. Азыр ошолордун мүмкүн критерийлерине кээ бир жерлерин өзгөртүү киргизүү менен баштап атабыз. Негизги байге 6 миллион сом блокко чейин эл аралык уюмдар тарабынан берилип келсе, азыр мамлекет өзүнүн колуна алып бул сынакты жарыяланга даяр болуп атат. Байге катары 3 миллион сом алганбыз. 3 миллион сом акча каражаты кайыңды балдар эс алуу борбору бар. Биздин Каракөл шаарынын аймагында жайгашкан. Ошол борбордун инфраструктурасын жакшыртууга кетирилди. Корпустардын чатыры жабылды, ашкананын жабдыктары жаңырды, эмеректери жаңырды. Андан тышкары мектеп 6 орто мектеп болсо 6 орто мектепке, андан тышкары шаардык библиотеканы мен бүгүнкү күндө айтып жатам, жаштар борборуна айланды деп. Ошол борборго, балдар чыгармачылык үйүнө, анан кайыңды балдар эс алуу борборуна музыкалык аппаратуралар алып берилди.